Жақыннан тарта облыс борборунда нарын текстил кийим тигүү ишканасынын өз өндүрүшүн башташы бир эле чыккан каладагылар үчүн эмес, ага канатташ айылдагыларга да оңдой берди болду. Маселен өз кесиби боюнча жумуштун жоктугунан көпкө дээри үйүндө бош отуруп калган Гүлай Мамышева 25 чакырым алыстыктагы Миңбулак айылынан келет. Ал буга анча эле кейбейт. Эң башкысы эми бала бакырасын кең кесири багууга туруктуу каражат булагы бар. Буюрса жакшы эле болчу, жакшы. Жаңы бүт барысы жаңы заманбап машинкалар жакшы аябагандай. Мурун машинка тигип көргөн эмесмин, ошо жаңыдан көнүп атам. Ал эми кийим тигүүдө тажрыйбасы мол Эдиса Соодаева убактылуу болсо да үй бүлөсүн таштап, башкаладагы чакан цехтерде эмгектенди. Андыктан ага кичимекенин нарында өзүнө ылайыктуу ишкананын ачылышы көктөн издеген оокатынын жерден табылгандай эле кеп болду. Ушакта 4 айдан бери иштеп келатам. Расталдарымдын жанында стабильный жумушум бар, айлыгым бар, кичикей болсо да берекелүү акчабыз. Бул цех ачыла электе шаарда иштечүмүн. Чайкысын барып келем, бир 3 ай 4 ай иштеп келем. Кайра бияка келгенде жумуш жок, отуруп каласың. Эдисадай тагдырга Бектусун Жакыповду кабылып, бир нече убакыт Бишкекте бычмачылык кылды. Анысынын пайдасы азы тийип, нарын текстилдин алмашкыс кадрларынын бири. Бирок аны кубандырганы дайыма өз үйүндө энеси менен экендиги. Иштегениме бир айдан ашып калды. Биякта условиясы жакшы экен биринчиден. Экинчиден ошол айлыгын убагында берет. Жумуш аябай жакшы, качество көп чыгат бияктан. Качествого аябай жакшы карашат эжелер. Жогорудагы каармандарыбыз эмгектенген ишкана кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү казаны толтурууда да олуттуу мааниге ээ. Өндүргөн продукцияларын Казакстан менен Россияга экспорттогон бул объекттен салык жана башка социалдык төлөмдөр түрүндө жылына 3 миллион сомдон кем эмес каражат кирişтирилет. Ошого жараша мында иштегендер социалдык жактан толук корголгон. Өзүм пенсия возрастындагымын, бирок мен ошо мамлекеттик жумуштарга иштегенге азыр мүмкүнчүлүк ала алган жокмун. А бул жактан болсо ошо соцфонд бардык нерсе каралган. Пенсияга чыгууга да мүмкүнчүлүгүм бар да. Көпчүлүктүн көңүлү төп ушул өндүрүш объектисин ачууга жалпысынан 149 000 Америка доллары сарпталып, акыркы үлгүдөгү жабдуулар алынган. Андыктан мында өндүрүлгөндөр эңирде сапаттуулугу жана бышыктыгы менен өзгөчөлүү. Бирок тикмечилердин жайы ижарага алынгандыктан табылган пайданын 3төн бири анын төлөмүнө жумшалат. Муну жөнгө салуу жергиликтүү бийлик ээлери менен макулдашылып, 500 иш орунга эсептелген чоң фабриканы куруу үчүн 200 гектар бош жер издештирилүүдө. Ал 500 орунду ишкана нарын элине, нарын шаарына кандай пайда алып келет? Ошол жөнүндө бүгүн азыр жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, губернаторго, шаардык кеңештин депутаттарына ошону бүгүн сунуш кылалы деп турабыз. Эми келечекте пландарыбыз ушул. Алдын ала эсептөөлөр тастыктагандай, мындай демилге колдоо тапса, Тоогойундагы нарын шаарынын бюджетине айына 2 миллион сомдон кем эмес киреше түшүп турмакчы. Азырынча нарын шаарындагы 50дөй кыз келинди жумуш орду менен камсыздаган аталган ишкана келечекте өз филиалдарын облустун бардык райондоруна ачууну болжоодо. Эгер бул көзөлгөндөр жүзөгө ашса, анда дээрлик облустун бардык райондордо калкты жумуш менен камсыздоо маселеси азыр көптүр жеңилдемекчи. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.